бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү албетте учурунда сүйлөсө болот эле. Коопсуздук комитет бүгүн репрессивный органга айланды деп. АКСти түзгөн ким эле? Ошо мезгилдеги мына кадрлар жөнүндө мага чейин сүйлөгөн коллегаларым айтып кетти. Сабатсыз, тажрыйбасы жок. Бирок бөлөк жагынан тотальный прослушкага алып, куугунтуктап, бирөөгө каршы сүйлөй турган болсо анын баардыгы жокко тартылган. Ошол эле учурда эсибизде бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный бир сөздөр айтыла турган болсо. Бүгүнкү күндө мен түшүнбөйм генеральный прокуратуранын позициясын. Эмне үчүн чыкпай отурат? Эмне үчүн реакция бербейт? Эми урматтуу коллегалар, бул маселе биздин ички эле маселе эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк бир топ мындайча айтканда массалык маалымат аркылуу жарыя болуп атат, көрүп атат Кыргызстанда болуп аткан абалын. Ушундай кырдаалда, ушундай абалда бизге бирөө келеби? Инвестор келеби? Ишенип келеби? Мына ушундай маселелерге мен ойлойм, прокуратура бүгүн мындайча айтканда реакция бериш